أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم. Emne sen körбөйсүңбү биздин аятка каршы чыккандарды? Алар каяка бара жатышат? Алар Аллахтын китебине жана пайгамбар алып келген таалиматтардын баарын жалган дешти. Жакында көрүшөт. Алардын мойнундарына кишен салынганда жана кишен зынжыр менен аларды сүдүрөлгөндө ысык отторго, ысык сууларга жана отко киргизилгенде, күйгөндө көрүшөт. Кийин аларга айтылат, силердин ширк кылган шериктериңер кана деп. Алладан башка ширк кылып ибадат кылганга кана деп айтылат. Алар айтышат, биз аларды көргөн жокпуз. Биз эчтекеге сыйынбайт элек. Ушинтип Алла Таалам кафирларды адаштырат. Мына ушул силер жердин бетинде хаксыз
sүйüngөнүңөр үчүn жана жердин бетинде кекейгениңер үчүн дозокко кирдиңер. Эми жаханнамга түбөлүк дозокко киргиле. Мутакаббирлердин бара турган жери өтө жаман. Сабыр кылгын, албетте Алланын ваадасы хак. Же биз сага аларга ваада кылган нерсени көрсөтөбүз, же ага чейин нерсени алып кетебиз. Баарыңар бизге кайтып келесиңер. Биз сенин алдындагы көптөгөн пайгамбарларды жибергенбиз. Алардын кээ бирлерин сага баяндадык, кээ бирлерин баяндаган жокпуз. Эч бир пайгамбар өз тарафынан бир можиза көрсөтө албайт. Алланын өкүмү келген болсо, хактык менен өкүм кылынат. Эми батыл адамдарга эми ушул жерде өкүнүч болсун. Аллах ушундай зат силерге жаныбарларды жаратып берди. Аны билиш үчүн, анын эттерин жеш үчүн. Жана силерде аларда көптөгөн, силер үчүн аларда көптөгөн пайдалар бар. Алар менен жүрөгүңөрдөгү бир хажатыңарды бүтүрөсүңөр. Аларга жана башка кемелерге минесиңер. Жана Аллах өз аяттарын көрсөтөт. Силер кайсы Алланын аяттарын инкар кыласыңар? Эмне силер жер бетинде сейир кылып, мурдагы коомдордун акыбети кандай болгонун көрбөйсүңөрбү? Алар силерге караганда көп эле, силерге караганда күчтүүрөөк эле, жерде дагы алардын бергилери өтө көп эле. Алардын кылган иштери, кесиптери эч бир пайда берген жок. Жана пайгамбарлар аларга ачык далилдер менен келгенде өздөрүнүн илими менен алар сүйүнүштү. Алардын сылдыңдаган нерсеси аларды каптап калды. Жана алар биздин азапты көргөндө жалгыз Аллага иман келтирip дешти. Жана кылган ширктерибиздин баарыга инкар кылабыз, Аллага жалгыз Аллага ишендик дешти. Эми азапты көргөндө алардын иманы эч бир пайда бербейт. Мына ушул Аллах Тааланын сүннөт жолу өзүнүн бенделеринде. Эми кафырлар бул жерде өкүнүчтө гана болушат. Gafir surasının 70. ayetinden 85. ayetine çeyin. Ona uşul ayetler menen Gafir suresi ayağına çıkıp atat. Allah subhanahu taala kabul kılgan olsun. Bugünkü sabakta Allah subhanahu taala paygambarlarga dinge karşı çıkanlarının ahırı kanday bolot, uşunu bayandap atat. Dinge karşı çıkanlarının türü köp, uşunun içinden özgöçö bayağı şıldıngdagandardын. Şıldıngdagandардын акыбаты өзүнчө жаман нерсе. Дин менен ойногон, динди шылдыңдаган адамдын акыбети өтө оор болот. Мына ушуну Аллах субханаху таала бүгүнкү аяттарда баяндап атат. Кафирлар кээ бирлер жөн эле инкар кылат, шылдыңдабайт. Инкар кылат, ишенбейт, шылдыңдабайт. Эң жаман кафир инкар да кылат, шылдыңдайт. Мусулмандардын үстүнөн, пайгамбардын үстүнөн шылдыңдайт, динге шылдыңдайт, Аллах тааланы шылдыңдайт. Ушул эң жаман нерсе. Эң жаман азап ушул болот. Мына ушул акыбалды Аллах субханаху таала бүгүнкү сабакта баяндап атат. Аллазина каззабу бил китаб ва бима арсална бихи русулана фасауфа я'ламун. Биздин китепти инкар кылган, китепти ишенбеген, китепке, Куранга ишенбегендер, ва бима арсална бихи русулана, пайгамбарлар алып келген таалимге ишенбегендер, фасауфа я'ламун. Жакында кандай болот, акыбетин көрөт деп атат. Демек, дин менен шылдыңдаган, динди шылдыңдаган адам эң жаман адам болот. Ага иманга келиштин товфик болушу, иманга товфик болушу өтө кыйын. Биринчи маселе. Ахиреттеги азабы да өтө катуу болот. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала ушуну баяндап атат. Аллазина каззабу бил китаб. Аллахтын китептерин жалган дегендер, ага ишенбегендер, ва бима арсална бихи русулана. Пайгамбар алып келген таалимдерге, пайгамбардын сүннөттөрүнө ишенбегендер, фасауфа я'ламун. Жакында көрүшөт. Жакында жан чыккандан кийин акыбети кандай болот экен көрөт. Ал эмне болот? Изил аглал фи а'нaqihim. Алардын моюндарында аглал, алардын моюндарында кишем болот. Вассаласил, чынжырлар болот. Алар чынжырлар менен сүзүрөп, алар дозокко алып келинет дейт. Түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Аллах тааланын динине каршы чыккан, пайгамбарга каршы чыккандарды Аллах субханаху таала кыямат күнү келгенде моюндарына тоок салат. Аглал деген кул, кишен айтылат. Алардын моюнуна кишен салынат. Ал кишендерде эмне болот? Зынжыр болот. Зынжырларды фериштелер кармап алат. Колуда байланган, моюнуга салынган ошол зынжыр менен кылмышкерди эмне кылынат? Дозокко алып барылат.
Oşol suretde Allah Teala bayandap atат. İzil aglalu fi a'naqihim. Alardın moyunlarında ne bolot? Kişender bolot. Vessalasil. Alardın moyunlarında zincirler, zincirler bolot. Yushabun. Alарды südürüp alıp barılат. Kolga düşürüp, baylap, moynuga salıp, tavuktu. Ne kılat emi? Südürgön boydan Allah Teala dozakka barat. Fil hamim. Kayaka barat eken? Fil hamim. Kaynagan su. Ötü katlı kaynagan su. Cehannamdın otundan kaynagan su da hamim deyildi. Fil hamim. Cehannamdan otugan su bulat. Al hamim şunday bulat. Jakındagan dele terisi kuyup kalatan. Terisi kuyup, içkendere deri mevsit, yetteri şılınıp düşüp kalat. Uşunday su kalıp barladılarda. Sebebi bular cehannamdan kıynalat, su içkisi geleyt, çankaganda alarga beriletilgan su neken? Hamim. Alarda alıp barlat, zincirler menen südürüp, fil hamim. Gördüңөр mü? Kanday? Kaynak sularga. Cehannamda kaynagan suga, summa fin nar. Al cehannamdan keyin su içirip alıp durup, alarda alıp gelet kayaka? Narga, otko. Yusjarun. Alıp gelip oşol jerde alarda kayradan güyüzülöt, kuykalap güyüzülöt dep atat Allah Teala. Allah Teala barı saktasın. Demek ne kıldı? Dünyada Allah'a şengen yok, peygamberge şengen yok, şıldıngdadı, jamandadı. Ahırı Allah Teala ne kılat? Ölgönden keyin kolu butunun baylap, zincirlap, alarda dozok kal barat deydi. Kebir rivayetlerden dozok menen hamim birle nerse. Dep aytışat ulamalar. Biroq Kur'an'ın tertibiden fil hamim, summa fin nar, summa li tertib oladigan bolsa, anda hamim başka, nar başka bolot. Düşünüyorsunuz mu? İkinci mufassirler aytat, hamim başka, nar başka deydi. Al, cehennamın tabakası bolot, cehennamın bir yerinde hamim bolot. Oşol jaka alıp barıp alarga ıssık su içirip, kayreyle dozok kalıp kelet degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Kebir rivayetlerden egerde biletigen bolsa, köbir deydigen bolsa, anda cehennem bir tarafı olup kalışı mümkün. Allah alem. Biroq ayat Kur'an'ın tertibinden al cehennamın sırtında oluşu mümkün, cehennamın bir bölgünde oluşu mümkün. Kıskası alarga ne kılınat eken? Hamim. Alarga kaynagan su verilet. Kaynak su almenen alardın terileri, alardın etleri bardığı şılınıp düşüp kalat. Summa fin nar yusjarun. Keyin alar dozok kalıp barıp ot menen kuykalanat. Kadimkidey bayağı balıktı, yetti kuykalaysın mı? Kuykalap jeysin. Oşonday adam kuykalaydı. Allah öz barı saktasın. Alardı ne kılat deydi? Dozokta ot menen alardı kuykalanat. Keyin summa qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Keyin alarga aytılat. Alardı dağın azabını küçöйтүш üчүn, alardı bayağı ilatış üчүn aytılat eken ayna ma kuntum tushrikun. Kana sile şirk kılgan nerseňer? Kana kudayçılaryňar, kana butuňar, işengen adamlar kana kelsin emi, silerdi azaptan kutkarsın dep alarga ne kayrılat. Düşünüyorsunuz mu? Summa qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Keyin alarga aytylat, sile şirk kılgan butuňar, kudaýyňar, işengenler kana kelsin, kutkarsın. Min dunillah Allah'dan başka. Qalu zallu anna. Allah cevap berişet, zallu anna, jogolup ketdi. Körbey etabız dep. Emi körbey etabız degeni cehennamdın dagın mesi köp, tabakatı köp. Düşünüyorsunuz mu? Kimdin jürümü, kimdin günösü köp bolsa, oşonçoluk cehennamdın eň astında bolat. Oşon üçin bayağı körbey kılgan sebebi boluşu mümkün, al cehennamdın başka tabakasında, başka dengelde boluşu mümkün. Oşon üçin alar ne dedi? Qalu zallu anna. Biz körgön jokpuz, jogolup ketdi. Alar körbödük dep atat. Bel lem nekun nad'u min qablu şey'a. Bilbeydiler jogolup ketdi. Belkim biz eştekege sıyınbayt elek deydi. Bel lem nekun nad'u min qablu şey'a degeni biz eştekege sıyınbayt elek de hem tana berip atat. Gördüňөр mü? Bul dünýede butga sıyındı, başkaga sıyındı, emi ahiretke barganda tanat. İşenbey, özünü kutkargan hareket kılat. Oşoga aytdı. Bel lem nekun nad'u min qablu şey'a. Biz eştekege sıyınbayt elek, biz taza elek deydi. Kezalike yuzillullahul kafirin. Allah Teala aytdı. Allah Teala muşintip kafirlerdi adaştırat. Allah Teala muşintip kafirler adaştırat degen sözü manası Allah Teala kafirlerge uşunday mümkünçülükleri beret. Alar toora joldu tandabastan toora emes batıl jol tandap alışat degen söz. Düşünüňörmü? Allah Teala hakly da görsetdi, batyldy da görsetdi. Alar toora emes joldu özleri tandap aldı. Kezalike yuzillullahul kafirin. Kafirlerde Allah Teala muşuntu adaştırat. Toora emes joldu tandagandan keyin adaşat, adaşgandan keyin ahirette uşunday bolup cehennamga odun bolup göt dep atat. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil arz bigayril haq. Emi uşul bulardan cehennamga düşüp kalıştığın sebebini aytıp atat. İki sebebini Kur'an'da bayandap atat. Birincisi zalikum bima kuntum tafrahuna fil arz bigayril haq.
Anın sebebi sizler bul dünyada жердин бетинде эч бир акыйкаты жок, чындыгы жок эле сүйүндүңөр дейт. Эч бир акыйкаты жок, чындыгы жок эле мактанып сүйүндүңөр. Wa bima kuntum tamrahun экинчиси. Жана силер жер бетинде кекейип, какайып, баш ийбей, моюн сунбадыңар деп атат. Ушул эки себеп менен силер дозокко түшүп калдыңар деген аят. Заликум бима kuntum tafrahuna fil ard. Силер жердин бетинде эмне кылдыңар? Туура эмес мактандыңар, же туура эмес сүйүндүңөр, ошон үчүн ушундай болдуңар деп атат. Фарах деген сөз, фарах деген билесиңер, сүйүнүү, кубануу. Билесиңер, кубанасың, сүйүнөсүң. Бул кубануу, сүйүнүү ар түрлүү болот тургандар. Кээ бир учурда ошол сүйүнгөнүң, кубанганын азапка себепкер болот. Кээ бир учурда бейишке себепкер болот. Ошол сүйүнүп бейишке киресиң, кээде сүйүнгөндөн дозокко түшүп да каласың. Түшүнүңөрбү? Алардын несі фарахы бул дозокко түшүргөн. Аны Кур'анда Аллах айтат: "Заликум бима kuntum tafrahuna fil ard bighayri al-haq." Себеби силер эмне кылдыңар? Жердин бетинде эч бир себеби жок эле, акыйкаты жок эле сүйүндүңөр, кубандыңар. Ошон үчүн дозокко түштүңөр деп атат. Түшүнүңөрбү? Алар неге сүйүндү эле? Алар ошол Аллага каршы чыкканына, пайгамбарга каршы чыкканга сүйүнгөн. Пайгамбар мат кылды, уккан жокпуз, эчиген жокпуз. Пайгамбарды кыйнадык, урдук, жолдон кайтардык, элдерди өзүгө буруп алдык деп ошого сүйүнгөн. Көрдүңөрбү? Ошол кылган иши, ошо сүйүнүшү акыры эмне болду? Аларды дозокко түшүүнө себепкер болду. Ошон үчүн сүйүнүштүн бир түрү бар, Аллага каршы чыгып сүйүнүү, пайгамбарга каршы чыгып сүйүнүү, динге каршы чыгып сүйүнүү. Бул эң жаман нерсе. Бул кубануу, бул сүйүнүү акыры адамды дозокко түшүрөт. Түшүнүңөрбү? Мына ошону айтат Алла Таала: "Залика бима kuntum tafrahuna fil ard bighayri haqq." Бул фарх bighayri haqq. Хаксыз эле сүйүнүп атат. Экинчиси, сүйүүнүн экинчи түрү бар. Бул ошол күнөөгө сүйүнүү. Күнөө кылып сүйүнөт. Түшүнүңөр, уурлук кылып сүйүнөт. Эч ким көрбөй калды дейт. Зулум кылып сүйүнөт. Жакшы эле кылып урдум, эзит алдым деп. Зына кылып сүйүнөт. Же болсом дагы бир күнөө кылып сүйүнөт. Түшүнүңөрбү? Бул дагы күнөө кылып аркасынан кубанган болсо, сүйүнгөн болсо, бул дагы жаханнамга барып калат. Жаханнамга барып келүүчү кубаныч, сүйүнүү. Bundan da Allah Taala saqtaсын барыбызды. Кээде адам баласы биле билбестен сүйүнүп калат. Кылган күнөөсүнө сүйүнүп коюшу мүмкүн, ошол дагы дозокко түшкөнгө себепкер болот. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала айтат: "Заликум бима kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haq." Анын себеби силер жер бетинде эч бир акыйкаты жок эле сүйүндүңөр деп атат. Биринчиси пайгамбарга, динге каршы чыгып сүйүнүү, экинчиси эмне экен? Күнөө кылып, ошо күнөөсүнө тооба кылбастан сүйүнүп мактанат. Мына ушуну Алла Таала айтат, ошо күнөөңөр себептүү дозокко түшүп каласыңар деп атат. Үчүнчүсү, балдар, сүйүнүүнүн үчүнчү түрү бар. Бул бир жакшы иш кылып, ошого сүйүнүү, кубануу. Бул фарх бил хак, bighayri haq эмес, бил хак бул. Жакшы иш кылдың, жакшы иш кылгандан кийин сүйүндүң. Адам баласына Алла үчүн жараткан, жакшы иш кылса сүйүнөт. Намаз окудуң, намаздан кийин адамда сүйүнүү пайда болот. Алхамдулилlah, милдетим аткардым, кулдугум аткардым, намазымды окуп алдым жамаат менен деп сүйүнөсүң. Сабагыңды окуп алдың, тапшырып алдың, алхамдулилlah, сабагымды тапшырып алдым, сүйүнөсүң. Закатыңды бердиң, сүйүнөсүң, закатыңды берип алдым, Алла кабыл кылсын деп. Умрага бардың, хажга бардың, хаж кылдың, Алла кабыл кылсын деп сүйүнөсүң. Бул сүйүнүү. Ибадаттан кийин сүйүнүү боло турган нерсе. Түшүнүңөрбү? Бул эмне? Бил хак. Фарх бил хак. Бул жакшы нерсе. Бул жарашат. Ошон үчүн ибадат кылып, Алланы итаат кылып сүйүнгөн болсоң, бул сүйүнүч сенин үчүн кубаныч, бул эмне? Бейишке себепкер болот иншалла. Бул чоң сооп иш, чоң ибадат. Ал эми күнөө кылып, же динге каршы чыгып, Аллага каршы чыгып, пайгамбарга каршы чыгып сүйүнгөн болсоң, бул азап. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат: "Заликум бима kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haq." Көрдүңөрбү? Анын себеби, дозокко түшүп калышыңардын себеби, силер жер бетинде акыйкаты жок, эч бир акыйкаты жок эле эмне кылдыңар? Туура маселе сүйүнүп алдыңар, кубанып алдыңар. Ошон үчүн ушундай болду деп айтат Аллах Таала. Ошон үчүн балдар сүйүнгөндүн дагы түрү көп. Аллах субханаху ва таала сүйүн дегенде сүйүнүш керек. Кул бифазлиллахи ва би рахматихи ва бизалика фальяфраху. Кур'анда айтат. Хува хайру мимма яжмаун. Кур'анда айтат.
Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi ve bi zalika felyefrahu huve hayru bima yecmaun. Allah aytadi. Bul Allah'ın fazlı, Allah'ın rahmeti, emin siler suyungula degan ayat var. Oşoň üçin Allah suyunkönde suyuniş gerek. Günöge suyunbeş gerek balдар. Günö rıza bil kufr kufr. Küfürge razı boluşluk bu da küfür. Günö kılıp oşoga razı boluş bu da küfür. Bu da jaman nerse. Oşoň üçin ibadat kılıp, jakşylyk kılıp oşoga suyunseň bu nemat. Orup kaldyň, orugandan keyin jakşı boldu ya Allah, sana şükürler bolsun, men jakşı bolup kaldym, sana şükürler bolsun deseň, bu ne şükür? Bu suyunuşluk tatkı suyunut. Düşünüňärbi? Demek bizge jakşylyk kelse, nemat kelse, oşonu Allah'dan da bilip kibirlenbesden oşoga şükür kılsak, unda uşul kubany, suyunu uşul dürüst, jayız, şeriat ruhsat bergen külü kubanım degen söz. Al emi Allah Taala jakşylyk berse, oşol namaz okudyň, namazdan keyin boyun götürüp kaldyň, zekat berip, el togutpay kaldyň, hajaga baryp kelip takyrly özgörüp ketdiň, anda bul azap bolat. Emi suyunseň, elder meni maktasyn, ajaba desin, ajake desin, bereşen desin, takva desin, başka desin degip maktansaň, fakir kılsaň, kibirlenseň, anda bul suyunu sana azap bolat. İbadatta dagın suyungönde soğup boluş üçin bilip algyla. Al ne boluş gerek? Uşul ibadatlarynyň bardygy Allah Taala maňa tawfik berdi. Allah Taala meni kabul kılsın dep oşoga suyunat. Men kıyınmın, men kıyındığımdan şunday boldu dese bolbойт. Düşünüňärbi? Qarun'un misalyny okuganbız. Qarun bay degen ötkön. Musa aleyhisselam döwründe okudyga. Qala lehu qawmuhu la tafrah. İnnallaha la yuhibbul farihin. Qala lehu qawmuhu la tafrah. İnnallaha la yuhibbul farihin. Görüňärbi? Aýtdy, kowma aýtdy, köp maktanba, köp süýünbe, köp kuwanba. İnnallaha la yuhibbul farihin. Allah Taala bunday süýüngönde jakşı görmeyt dedi. Sebäbi al takabbur süýünüp ele. Takabburdan süýünü bunda gazap bolat. Biröwdi ezi urup, kordo adan ki süýünüp atasın. Bul kibirdiň negizindägi süýünü. Düşünüňärbi? Bul süýünü şeriatga toora gelmeyt. Bul azapka sebepkär bolat. Kılgan jakşylyklarda Allah Taala tawfik berdi, Allah Taala mümkinçilik berdi, uşunu atkardym dep emi süýünseň uşul ibadat. Uşul nimat, uşul senin üçin nimat ahirette dagı uşuga sowap berilir. Düşünüňärbi? Uşunda Allah aýdyp atat. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardı bigayril haqq. Görüňärbi? Anın sebebi dozakka düşüp kalşyňar sebebi sizler jerin betinde hakikaty jok ele ne kıldyňar? Süýünüp ketdiňer, kuwanyp ketdiňer. Wa bima kuntum tamrahun. Jana jer betinde sizler kekeyip meňsinip kaldyňar, başgalary togutpay kaldyňar dep atat. Marah degen söz. Farah, marah. Görüňär, iki söz kollanıp atalam. Farah, marah. Tamrahun, tafrahun. Marah degen söz, bulda süýünü, birok marah degeni bayağı boy kötörүү degen söz. Süýüngöndön boy kötörülüp kalat, maktanyp kalat, kibirlenip kalat. Uşul görünüştü marah dep aytylat. Kırgızça aytkanda boy kötörүү. Düşünüňärbi? Biröwdi ukpay boy kötörüp kalgandy marah dep aytylat. Demek Kur'anda Allah aýdyp atat, sizler süýünüňөр, hakikaty jok. Wa bima kuntum tamrahun. Jana sizler ne kıldyňar? Kibirlendiňer. Boy kötördüňer. Allah'ın ukpay kaldıňar, hiç kimdi ukpay kaldıňar, hiç kimdi togutpay kaldıňar. Emi uşul kılgan amalyňar sizler dozakka düşkenge sebepkär boldy. Düşünüňärbi? Bima kuntum tamrahun. Jana sizler farah menen, marah menen dozakka kirip ketpesiňer dep atat. Demek uşul adamnyň bayağı maktangany, kibiri, hiç kimdi togutpay kalgandygy jaman adat bolýar. Bul kafirlardyň adaty bolat negesi. Oşol menen alar ne boldy? Dozakka kirip ketdi. Peygamber kese peygamber togutpady, ukkan jok, eşitken jok, hiç kim togutpady. Allah Taala ne kıldı? Alardy fil hamim, summa fin nar yusjarun dedi. Allah kaynagan suga, andan keyin dozakka düşüp kuygalanat dedi. Emi Allah aýdyp atat: "Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha." Emi sizler ne kıldyňar? Toora emes maktandyňar, toora emes boy kötördüňөр, toora emes küldüňör, şylygdadyňar emma peýgamberler dindi. Em udkhulu abwaba jahannama khalid. Jahannamga ne kirgile dep atat. Jahannam neşitlerden kirgile khalidina fiha. Al jerde tübölükke kalasyňar dedi. Tübölükke kirgile. Fe bi'sa maswal mutakabbirin. Mutakabbirlerden baratugan jeri ötö jaman dep atat. Mutakabbirlerden baratugan jeri ötö jaman dep atat. Jahannamdyn dagyn eň astyndagy azap mutakabbirinde berildi. Asfala safilin eň astyndagy jaman nese mutakabbirlige beredigan bolat.
Jahannamdın dagın nesi var? Darajat, darakat dep koyat. Çünkü tabakaları var. Oşol eng asты, eng jamany mutakabbirlige berilet. Muna uşunu Allah aytyp atat. Fa bi'sa maswal mutakabbirin. Mutakabbir kafirlardın, kibirlengen kafirlardın bara turgan jeri öte jaman dep Allah Taala bayandap atat. Allah barı saktasın. Kafirlarni bayandagandan keyin Allah subhanahu wa taala payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nasihat qilib o'tadi. Fasbir. Inna va'dallohi haqq. Sabr qil. Sabr qil. Allah qarshi chiqsa, qijalat bo'lma, ilava, qijalat bo'lma, qayg'irma. Fasbir. Inna va'dallohi haqq. Albatta Allohning va'dasi chin. Allohning va'dasi haqiqat. Al vaqt keladi. O'shaning uchun Allohga sen qijalat bo'lma dedi. Demek payg'ambarimizga aytgandan keyin bizga dag'in uşul masala. Sabr. Sabrdan başka çara yok. Gördüңөрбү? Allah Taala aytты. Fasbir деп атат. Demek payg'ambarning meraskori bo'lgan ulamalarning da hukmi shunday. Din жеткизем деген адамдардын hukmi shunday. Bardığının yolu sabr. Birөө karşı çıksa, anmen atalandашпай, anmen tireşпей, ne kılabız? Sabır menen jеңебиz. Fasbir inna va'dallahi haqq. Sabr kılgın. Elbette Allah'ın va'dası hakikat. Çin. Emin ne olat? Fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum. Allah aytып атат. Эми биз кааласак сага аларга кылган вааданын кебирин көрсөтөбүз дейт. Имма нурiyannaka албетте биз сага көрсөтөбүз. Ba'dallazi na'iduhum. Аларга кылган вааданын кебирин көрсөтөбүз. Ав натаваффаяннака десени алып кетебиз дүйнөдөн. Ва илайна юржаун. Алар да бизге кайтып келет деп атат. Yani Allah'tan aytып атат. Эми аларды биз бул дүйнөгө бергенбиз, калтырганбыз. Бирок кааласак алардын азабын бул дүйнөдө беребиз деп атат. Кааласак ахиретте беребиз. Бирок сабыр кыл. Алланын вадасы хак, ал жазасын алат. Ал кылмышкер калып калбайт. Күнөөсүн албастан, жазасын албастан калып калбайт. Жазасын алат. Имма нурiyannaka ba'dallazi na'iduhum. Же сага кээ-бир аларга вада кылган нерсени көрсөтөбүз деп атат. Алла көрсөттү. Бадырда эмне болду? Кор болду кафирлар. Öldü, tutkунга түштү. Аларга вада кылган азапты Аллахым көрсөттү дүйнөдө. Түшүнүңөрбү? Бадырда болду, Хандакта болду, Фатх Меккеде болду. Көптөгөн жихаттарда пайгамбарга Алла Таала нусратын берип, кафирлар кор болду. Азабын Алла көрсөттү. Ошону Аллах айтып атат: "Фа имма нурiyannaka ba'dallazi na'iduhum." Көрдүңөрбү? Аларга биз эмне кылабыз дейт? Вада кылган нерселердин кээ-бирини көрсөтүп коебуз сага. Ау натаваффаяннака ва илайна юржаун. Сени да алып кетебиз дүйнөдөн. Azap көрбөй каласың. Бирок алар да биздин астымызда келет деп атат. Кыямат күнү келгенде ошол жерде эми азапты көрөт. Ал азап фил хамим фи сумма фин нар юсжарун. Демек, пайгамбардын жолу эмне экен? Сабыр балдар. Башка жол жок. Пайгамбардын жолун жолдогон адамдардын бардыгынын жолу сабыр. Алланын вадасы хак, ал чындык келет бир күн. Качан келет Алла өзү билет. Алла кааласа азабыны дүйнөдө көрсөтүп коет, жарымыны, биразыны, кааласа көрсөтпөстөн ахиретти көрсөтөт. Ал өзүнүн ыктыярында. Бирок сөзсүз кафир азабын тартат. Андан кийин Аллах субхanahu ва таала пайгамбарыбызга эскертип атат: "Ва лaqad arsalna rusulan min qablika." Эми сен жалгыз эмессиң деп атат. Сага чейин дагы көптөгөн пайгамбарлар жибергенбиз деп атат. Пайгамбарыбыз көңүлүн көтөрүп атат. Сага чейин дагы көптөгөн пайгамбарлар жибергенбиз. "Ва laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayk." Алардын кээ-бирлерини баяндап бергенбиз сага. "Ва minhum man lam naqsus alayk." Кээ-бирлерин сага баяндаган эмеспиз деген аят. Демек, Аллах субхanahu ва таала көптөгөн пайгамбарлар жиберген. Жалпысынан Аллах субхanahu ва таала 124 миң пайгамбар жиберген. 124 миң пайгамбар жиберген. Ошонун ичинен 313 расул, калганы наби. Түшүнүңөрбү? 313 экен расул, калганы наби. 124 миң пайгамбар жиберген. Ошонун акыркысы Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Аны ошон үчүн пайгамбар айтат: "Ва laqad arsalna rusulan min qablik." Сага чейин көптөгөн 100 миңдеген пайгамбарларды биз жибергенбиз. "Minhum man qasasna alayk." Кээ-бирлерин сага айтып бергенбиз дейт. Баяндаганбыз дейт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субхanahu ва таала 25 пайгамбарды баяндаган. 124 миң пайгамбардан болгону 25 пайгамбар баяндалган. Калган баяндалган эмес. Анын себеби бул Кур'ан-ы Карим арабтарга түшкөн. Бул мухатаб аввалин арабтар. Арабтар ушул пайгамбарлардан кабары бар эле. Ошон үчүн Аллах субхanahu ва таала ушул пайгамбарларды гана атын эскертти. Калгандардын кабары жок эле, алар айткан жок. Түшүнүңөрбү? Ошондо Алла таала эмне кылды? Расулан мин qablик
Minhum man qasasna aleyk ve minhum man lam naqsus aleyk. Айтпаған аябай көп. Қарасаңыз, 25 жыл айтылып жатады, қалған 124 мың пайғамбар тұрады. Айтқан жоқ. Жер бетінде әрдайым пайғамбар болған. Керек болса, әрбір айылдың өзінің пайғамбары болған. Алдыңғы үмметте. Bir заматта жүздеген, мыңдеген пайғамбарлар да болған. Ақырғы пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчөлүгү жалғыз өзі дүниенің бардығына жеткізеді. Жалғыз пайғамбар, арқасынан пайғамбар келбейді, дini да қияматқа шейін қалады. Бұл Расулуллахтың несі? Фазилеті. Аллах субханала тағала ұсынып жіберген бізге пайғамбарды. Ошон үчүн Кур'анда Аллах айтып атат: "Валакад арсална русулан мин qablika minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله." Пайғамбарлар өз тарафынан bir mucizаны көрсөтө албайт дейт. Аллахтын изин болбосо. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. Аллахтын өкүмү келгенде эми чындык менен өкүм кылынат. وخسر هنالك المبتلون. Ошол жерде батыл, туура эмес жүргөн адамдар эми не болот? Зыянга учурап калат деген аят. Демек, пайғамбарлар келген, әрбір пайғамбардың өзінше мужизасы болған. Ошол мужиза менен өзінің пайғамбар екенин далилдеген. Пайғамбарыбызда мужизалар толтура. Кур'ан-ы Карим өзү мужиза. Эң чоң мужиза Кур'ан-ы Карим. Туурабы? Демек, пайғамбар дагы мужизаны өзү көрсөтө албайт тургандар. Аллахтын изни керек. Карамат болобу, мужиза болобу, бүт бардыгы би изнилла болот. Аны халк кылган зат Аллах субханала ва таала. Пайғамбар өз ыктыяры менен мужиза көрсөтө албайт. Аулия, вали өз ыктыяры менен карамат көрсөтө албайт. Бүт бардыгы харикада болгон нерселерди халк кылган зат Аллах субханала ва таала. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллах айтып атат: "Вама кана ли расулин ан я'тия би аятин илля би изниллах." Көрдүңөрбү? Аят бүт бардыгы мужизаларды бир гана Аллах тааланын гана өкүмү менен аткарат деп атат. Демек, пайгамбар келген болсо, пайгамбар алейхиссаламдан келген дини мужизасы бүт бардыгы Аллахтын өкүмү менен. Аллахтын өкүмүсүз эчтеке болбойт деген аят. Демек, жердин бетинде пайгамбарлар көп келген, бүт бар таалим берген. Ошол пайгамбарлардын таалими калган дүйнөдө. Пайгамбар өтүп кеткен болсо дагы пайгамбарлардын усул негизи калган. Мисалы, никелешүү деген маселе бар. Никелешүү деген маселе бардык динде келген. Канча пайгамбар болмосо бардык үйлөнгөн, жашаган, бала чакалуу болгон. Ушул усул калган таалими. Мусулман эмес, кафирлар да никелешет. Христиандар деле, еврейлер деле, бут парасы деле, бүт бардыгы да үй бүлөсү бар. Бардыгы жашайт ошо никелешип. Мусулман эмес ал. Неге кылган? Ал каяктан келген нерсе? Ошол пайгамбарлардын усул таалими калган. Дүйнөнүн бардыгы адам өлтүргөндү харам дейт. Мусулман болсун, кафир болсун, бүт бардыгы кафирден харам дейт. Бут парасы да харам дейт. Адам өлтүргөн харам экен деген таалимди ким берген? Пайгамбарлар берген. Ошол пайгамбарлардын таалими сиңип калган. Дүйнөнүн бардыгы зынаны харам дейт. Бары билет. Харам дейт. Ошол үйлөнүп жашайт. Демек, бул зына харам экендигин каяктан билет? Пайгамбарлар айтып кеткен. Дүйнөнүн бардыгы жалганды харам дейт. Жаган айткан чоң күнөө дейт. Бары мусулман болсун, еврей болсун, христиан болсун, башка болсун, бут парас болсун, бардыгы жалган сүйлөгөндү чоң күнөө деп сезет. Ушул жалган сүйлөгөн күнөө экендигини аларга сиңдирген нерсе эмне? Пайгамбарлар таалими. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбарлар өтүп кеткен, бирок пайгамбарлардын усул таалими калган. Ал элин коом бузулган, кийин башка болуп кеткен, муртат болгон, окуган, иман келтирген, келтирбеген болсун, бирок усул калган жакшы сыпаттары, жакшы ахлактардын бүт бардыгы ошол пайгамбарлардан калган таалим. Ошол пайгамбарлардын таасири. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах айтып атат: "Ва кана ли расулин ан я'тия би аятин илля би изниллах, ва иза жаа амруллах кузия бил хак, ва хасира хуналикал мубтилун." Демек, пайгамбарлар Аллахтын уруксаты менен болбосо мужиза көрсөтө албайт. Жана Аллахтын өкүмү келгенде акыйкат менен, чындык менен өкүм кылынат. Эми ошол күнү келгенде, өлүм келгенде, азап келгенде, ахирет келгенде хасира хуналикал мубтилун. Мубтилдер, батылдар, туура эмес жолдо жүргөндөр эми өкүнүп калат деген аят. Өкүнүп, зыянга учурап калат деген аят.
Andan keyin Allah subhanahu wa taala kayreyle özünü tanıştırıp atat. Özünün kudretini bayandap atat. Kur'an-ı Kerim uşunday kitap Allah subhanahu wa taala peygamberdi aytat, peygamberler ümmetine aytat, anan kayreyle özünü tarındı beret. Bardığı Kur'an'ında Allah özünün tavhidini, kudretini tanıştırat. Kur'an uşunday kitap. Kayreyle özünü Allah taala bayanday beret Allah'ın kitabı. Qarasаңар keyin ayatda Allah aytat: "Allahu'l-lezî ceale lekumul-en'am." Allah taala sizlerge jaratıp berdi deyt. Jaratıp berdi canavarlardı. "Litarkabu minha." Alарды mingile deyt. "Ve minha ta'kulun." Jegile deyt. Uşu canavarlarda Allah taala bizge jegeni, içkeni, mingeni paydalanganı berdi. Gördüңөрбү? En'am uşul bayağı halal canavarlar. Tö, uy, koy, eşki, bular halal canavarlar. An'am. Allah taala buları bizge berdi. Boyun sundurup berdi. Aарды minebиz. Misalı tö öte çoң mahluk. Öte çoң mahluk, güçlü mahluk. Bırak kişinekey adam başkarıp alat. Kişinekey balanı jetelep alat. Bilesiňermi? Allah musahhar kılıp başkarıp berdi. Atlar, garagalaçılıklarda güçlü mahluk. Bırak kişinekey adamını başkarıp alat. Bunu ne kıldı Allah subhanahu wa taala bunu bizge baş yedirip berdi. Demek ne deyip Allah taala men sizlerge jaratıp berdim an'am oşul canavarlardı litarkabu minha. Miniş üçün deydi. Aарды minebиz, eşekке minesin, kaçırga minesin, atqa minesin, kebir yerlerde nege uylarga başka nerselerge minişet, mine bersin. Ve minha ta'kulun. Alar jeysiňer deyip. Aların kebirlerini soyup jeybiz. Toraby? Etini jeybiz, terisini paydalanabız, başkasını paydalanabız. Keyin ayatda Allah aytyp atat. "Ve lekum fiha manafi'a." Gördüňörбү? Jeysiňer, birok jegenden sırtkary dagın köpdögön paydalar bar deyip atat. Fiha manafi'a, köpdögön paydalar bar. Allah taala bergen canavarlardan har biri paydalar. Baştan ayak payda. Düşünüňөр, misaly berile koydu alsaň, koydu al, berile uydu al, oşolunu alsaň, anın bar jogu bizim nime zararçylygy işletilet. Etini jeysin, sütünü içesin, toraby? Sütünü sayısın, süt özünçe içesin, ayran kılıp içesin, bıştak kılasın, sarımay kılasın, kurut kılasın, süzme kılasın. Bular kayaktan? Bardygy süt. Walakum fiha manafi'. Birle sütü sayısın, uşunun bardygy sütten kelip çıkan tamaktar. Kurutuň dele, süzmeň dele, ne? Sarımayың dele, bıştagың dele, sırıň dele, büt bardygy mına uşul birle uydan algan nerse. Onu Allah taala ne kıldı? Walakum fiha manafi'. Sizlerge köpdögön manafi bergenmiz. Terisini alıp ne kılabız? Aştap, kiyim kılabız. Maktanabız, men teriden aldım dep. Toraby? Men teriden kımbat kiyim aldım dep. But kiyim kılasın, üstüňe kiyesin, başyňa kiyesin, butuňa kiyesin, bar kiyesin. Kala berse tezegi dele jönöken nerse emes. Tezegini alasın dagın, maldyň koyun tezegini ne kılasın? Jerge sebesin. Buday ektiň, arpa ektiň, kartoşka ektiň, aparıp sebesin. Jer semgich kılıp ne kılasın? Koldan olsun any. Yol olsam anı ne kılasın? Top koysaň aparıp keyin ne kılasın? Jagasın. Tamak kılın jese oşol tezekte bar jagasın. Toraby? Tamak jeysin any pişirip tezekti daň paydalansa bolat. Demek anın işinden çıkan fuzulat dagın ne bizim paydamızga. Jerge sebesin. De olsam tamak kılıp jeysin any kışında ısınasın. Köp yerlerde elleri bar oşonu jagıp ısınat. Kömürün ortunda koldanat. Demek Allah taala ne kılgan? Walakum fiha manafi'a. Alarda köpdögön sizlerge paydalar bergen deyip. Al paydası esebi jok. وَلِتَبْلُغُ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. Kur'an'da Allah aytdı dagın وَلِتَبْلُغُ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. Haja degen bir muhim iş degen söz. Jana jüreňördägi nesileri dagın, oýlary dagın uşu menen jetkizesiňer dep atat. Yani bulardy minip alıp safar kılasaňar degen söz. Safar kılasaňar, safarga çıgasın, minip alıp, kerek bolsa jüktörü jüktep alasın. Jüktörüň aябай köp, oşol jüktörü jüktep alıp safarga çıgasın. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Jana alarga, jana kemelerge jüktölesiňer dep atat. Emi alarga jana kemelerge çykyp safar kılasaňar, oşolary minip alıp ne kılasaňar? Safaryňardy biznesiňerde, tijaratynňardy, başga işiňerde kılasaňar degen ayat. Demek Allah subhanahu wa taala janawarlardy biz üçin jaratgan. Bizdin hyzmatka jaratgan.
Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Алланын берген нематы. Аны кордобош керек, аны эhtiyat кылыш керек. Жөн эле аны минип алып эле баягыдай камчылай берген, ура берген, ачка таштап койгон чоң күнөө. Алла берген немат буну. Буну туура пайдаланыш керек. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат: "Ва лакум фиха манафи' ва литаблугу алейха хажатан фи судурикум ва алейха ва алал фулки тухмалун. Ва юрикум аятихи." Аллах Таала мушинтип өзүнүн аяттарыны, өзүнүн белгилерин көрсөтө берет. Фа айя аятиллахи тункирун. Силер кайсы Алланын аяттарын инкар кыласыңар? Эми кайсысын айтайлык? Алланын инкар кылаткан жери жок. Алланын аяттарын бүт бардыгын билгенден кийин сами'на ва атa'на. Сами'на ва атa'на. Уктук, эшиттик, билдик, баш ийебиз дешибиз керек. Алла Таала сага сенин кулуңбуз, сага айтканыңа биз даярбыз. Лаббейк Аллахума лаббейк деген ушул. Биз ар дайым сага даярбыз, ибадатка даярбыз, турабыз деген манден айтышыбыз керек. Ушуну айтып Алла Таалам. Алла Таалам өзүнүн белгилерин ушунду көрсөтө берет. Фа айя аятиллахи тункирун. Силер эми Алланын кайсы аяттарыны инкар кыласыңар? Эми инкар кыла албайсыңар деген сөз. Андан кийин Аллах субхана ва таала кайра эле кафирларга айтып атат: "Афалам ясиру фил арз." Алар эмнеге жер бетинде сайыр кылышпайт дейт. Сайыр кылышып көрүшпөйбү? Фаянзуру кайфа кана акибатул лазина мин qablihim. Көрүшпөйбү буга чейинки алдыңкы коомдордун акыбалы кандай болду? Ушуну бир көрүп койбойбу дейт. Кану аксара минхум. Алар буларга караганда көбүрөөк эле дейт. Ошон үчүн уламалар айтат, илгерки доордогу адамдардын эсеби көбүрөөк болгон. Азырга караганда да көбүрөөк болгон. Көрдүңөрбү? Куранда Аллах айтып атат: "Кану аксара минхум." Алар не дейт? Силерге караганда, Курайшка айтып атат, силерге караганда алар көп эле. Адаты саны да көп эле. Ва шадда кувва. Күч кубаты да күчтүү эле алар. Дене бою да узун болгон, күчтүү болгон. Ва асаран фил арз. Жана алардын жер бетинде издери дагы, тарыхый орундары да көп болчу. Фама агунанухум ма кану яксибун. Бирок алардын күч кубаты, алардын тапканы, алардын кылган иштери, кесиптери эч бир пайда берген жок деп атат. Бул баягы Самуд менен Самуд коомдорун айтып атат. Самуд коомдору өтө күчтүү, өтө баягындай узун келген, бай келген ушундай эл болгон. Алла Таалам байлыкты да берген, күч кубатты да берген, акыл эсти да берген, сулуулукту да берген, адаты да көп болгон. Бирок бардыгы Аллага баш ийбегенден кийин Аллах субхана ва таала аларды не кылды? Тарыхта калтырып койду болду. Тарыхтын бир жүзү болуп калды. Тарыхта ушундай коом бар экен дейбиз. Ва асаран фил арз. Алардын жерлери калды, тарыхый жерлер. Азыркы чейин башлаган мына Иорданияда бар асарлары, Самуд менен коомунун, Ад коомунун, Яман тарафтарда бар, Саудиянын өзүндө бар. Бул жерлерге барсаң азыркыга чейин турат, тоолорду тешип, үйлөрү салышкан. Кантип тешкен Кудай билет. Ошол убакытта кантип тешкен Алла билет. Азыр крандар менен теше албайсың. Тооду кадимкиде тешип, үйлөрү салып, ошол жерде жашаган. Жашаган кадимкиде. Бирок Алланын өкүмүнө баш ийбеди, жок болуп кетти. Тарыхтын бир жүзү болуп калды. Ошондуктан туугандар, айюхат талаба, негизги нерсе Алланын өкүмү менен жашоо. Алланын өкүмү менен жашаган адам ушул бактуу деген ушул туугандар. Негизги нерсе сенин хажатың бүтүү эмес. Элдер менин зарынчылыгым, хажатым бүтсө мен бактылуумун дейт. Мындай эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Билип алгыла. Хажаттар бүттү булардын. Калоосу болду, үй салды, башка кылды, бардыгы бүттү. Бирок Алланын өкүмү жок болгон үчүн жок болуп кетти. Хажат бүтүш, зарылчылык бүтүш шарт эмес. Алланын өкүмү бүтүш шарт. Bir gün yaşadın, bir günde ошол 5 вакыт намазыңды окудуң, жамаат менен окудуң, Аллага деп окудуң. Хажатың бүтпөгөн болсо дагы сен бактылуусуң. Хажатың бүттү, ошол күн ишиң бүттү, жумушуң баары жакшы болду, бирок Алланын өкүмү калып кетти. Мисалы намаз калып кетти. Сен бактысызсың. Ошон үчүн курсак тойсо эле, кийимиң болсо эле, жашаган үйүң болсо эле, жумушуң болсо эле, мен бактылуумун деп ойлобош керек. Түшүнүңөрбү? Асыл нерсе некен? Алланын өкүмү. Алланын өкүмү бүтүп атабы, бүтпөй атабы? Ар бирибизге болгон өкүм ошол аткарылып атабы, аткарылган жокпу? Аткарылган болсо сен бактылуусуң. Аткарылбай калып кеткен болсо бул азап. Азап. Ошон үчүн элдин бардыгы ушинтип түшүнөт. Бул өтө чоң жаңылышуу, адашуу. Элдин бардыгы ойлойт, ушул менин хажаттерим, зарычылыктарым бүтсө мен бактылуумун деп. Мусулманы деле, кафиры деле, алымы деле, жахы деле ушинтип түшүнөт. Андай эмес. Андай эмес. Хажат башка туугандар.
Зарынчылык башка нерсе. Алланын өкүмү башка нерсе. Бул бактылуулук Алланын өкүмүдө, хажат эмес. Түшүнүңөрбү? Намаз окусаң деле хажатың бүтпөсө, сен бактылуусуң. Намаз окубасаң деле хажатың бүтүп атса, сен азаптасың. Түшүнүңөрбү? Намаз окубайсың, бирок зарынчылыгың бүтүп атат. Иштериң болуп атат, жүрүп атат, бизнесиң баары жакшы, ден соолугуң жакшы, акчалар агып келип атат, бирок намазың жок, бул азап болуп калат. Кээде намаз окуп деле эчтеке болбой калат. Бул неамат. Аллах субханала таала ахиретте берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн өкүм башка Аллахтын, зарынчылык башка нерсе туугандар. Зарынчылыктын баары эле бүтүп атса, мен Аллага жагыпмын, Алла мага берди, мен бактылуумун деп ойлобош керек. Түшүнүктүбү? Зарынчылык менен кошо Алланын өкүмү да бүтүп аткан болсо, ошол сен бактылуусуң. Дагы айтам, Алланын өкүмүн аткарган болсоң, зарынчылыктарың бүтпөгөн болсо дагы сен бактылуусуң. Бирок тескериси болуп калса, алейхи азап. Баары зарынчылыктарың бүтүп атат, бирок Алланын өкүмү калып кеткен болсо, бул азап. Мына ушулар ушундай болгон. Алла бүт бардыгын берди. Жердин бетинде көбөйүп кеткен, Алла көбөйтүп койду буларды. Аксар көрдүңөрбү? Мен кану аксара минхум. Ва шадда кува. Күч кубатынын бери, денеси дагы узун бойлуу, күч кубаты көп. Ва асаран фил арз. Жер бетинде булардын тарыхый орундары көп болгон. Бирок фама агуна анхум ма кану яксибун. Көрдүңөрбү? Алардын кесип кылганы, эмгектери эч бир пайда берген жок деп атат. Себеби алар өкүм таштап койду. Аллахтын өкүмүн таштап койду, эч пайда берген жок. Ошон үчүн туугандар, аюхатталаба эң негизги нерсе эмне экен? Алланын өкүмү менен жашоо деген ушул. Алланын өкүмү менен жаша, зарынчылыгың бүтсө, бүтпөсө да кыжырат болбо. Бирок ошол өкүм аткарганыңа сүйүнсең, ушул бактылуулук. Ал эми зарынчылык болбойбу? Ал тагдырга жараша боло берет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн зарынчылыкты биринчи орунга коюп албагыла. Биринчи орун эмне экен? Алланын өкүмү. Булар зарынчылыктарыны жашоодо биринчи орунга коюп алды. Жашады жыргап. Бирок акыры эмне болду? Тарыхта гана калды, кыяматта түбөлүктүү азапта калышты. Башка эчтеке болгон жок. Алла бүт баарын жок кылып койду. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Allah Taala aytты: "فلما جاءتهم رسلهم بالبينات." Ушуларга, ушул коомдорго Аллах Таалам пайгамбарлар ачык далилдерди алып келгенде, "Фариху бима индахум минал илм." Өзлөрүнүн илимиге сөөнүп, ошо менен сүйүнүп кубанышты. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Алар шылдыңдаган нерсе аларды өзлөрүнө басып калды. Шылдыңдаган азап аларды курчап алды деген аят. Жана пайгамбарлар келип, Алла жалгыз, Аллага сыйынгыла, динге келгиле, ширк кылбагыла, пайгамбарга баш ийгиле десе, бардыгы фариху бима индахум минал илм. Өзүнүн илими менен сүйүнүп, пайгамбарларга баш ийген жок деп атат. Булардын илими эмне илим? Ошол жашоо илими. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Болгону кафирлар эмне кылат? Дүйнөдөгү захири нерселерди билет. وهم عن الآخرة هم غافلون. Ахиреттен алар кайдыгер, бейхабар деген аят бар. Алар ушул жашоодогу гана курсак тойгозгонду эле билет. Ошону гана илим деп түшүнөт. Ошон үчүн сенин керегиң жок. Өзүбүз курсагыбыз тойгозгонду билебиз. Өзүбүз кызмат кылганды билебиз. Иштеп өзүбүз кылабыз. Сенин бизге керегиң жок деди. Түшүнүңөрбү? Мына ушуну Аллах айтып атат. "Фаламма жаатхум русулухум бил байинат." Аларга пайгамбарлары ачык далилдер менен келгенде, "Фариху бима индахум минал илм." Өзлөрүнүн илими менен сүйүндү. Биз өзүбүз бакканды, курсагыбыз бакканды, өзгө жараша илимибиз бар деди. Фалсафасы болобу, башкасы болобу, ушулар бизге жетерлик деди. Пайгамбар шылдыңда дедиле, "Ва хаqa bihim ma kanu bihi yestehzi'un." Шылдыңдаган нерселери эми азап. Азап аларды курчап алды. Пайгамбар ишенбеди, башка кылбады. Алар эми эмне кылды? Аллах айткан азаптын вакыты келди. Эмне болду? فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. Алар эми биздин азапты көргөндө, قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Биз жалгыз Аллага иман келтирдик дешет. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Ширк кылган буттардын бардыгын инкар кылабыз. Аларга ишенбейбиз. Жалгыз Аллага иман келтиребиз дейт. Ага чейин пайгамбар бар жогол, биз билимдүүбүз, акылдуубуз.
акыл эсибиз жетерлик деп кууп аткан эди. Туурабы? Эми азап келип каптаганда бул дүйнөдө эмне кылышты? Жалгыз Аллага биз ишенебиз дешти. Ва кафарна бима кунна бихи мушрикин. Жана бизне ширк кылган нерселердин бүт баарынан биз безарбыз. Алар бизге кереги жок, биз аларга ишенбейбиз дешет. Эми Аллах Таалам жооп берип атат. Не болот? Фалам якун янфаухум иманухум ламма раау бa'сана. Көрдүңөрбү? Эми биздин азапты көргөндөн кийин алардын иманы пайда бербейт дейт. Фалам яку янфаухум иманухум. Алар иманы пайда бербейт. Ламма раау бa'сана. Биздин азапты көргөндөн кийин. Биздин азапты көргөндөн кийин иман эмне кабыл кылынбайт деп атат. Ошон үчүн асыл иман бил гайб. Азапты көргөндөн кийин, фериштени көргөндөн кийин, ахиретти көргөндөн кийин бар иман келтирет. Кафирлар иман келтирип атат, бирок ал пайда бербейт. Hadisте айтат Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таалам бендесинин тобасын кабыл кылат, ма лам югаргир. О югаргир деген сөз ошол жан берип аткан учур. Жан берип аткан учурда гаргарага чейин тоба кылып иман келтирсе, Аллах субханаху ва таала иман кабыл кылат. Ушундай зат. Өлүм келди, жан чыгып атат, фериште көрүнүп атат, ахирет көрүнүп атат, эми иман келтирсе, жок. Фираун да иман келтирген. Ал-ана окот ме? Айтат го Куранда, эми дейт. Буга чейин сен иман келтирбедиң эле, эми сен иманың пайда бербейт дейт. Ошон үчүн иманул ба's бул. Азапты көргөн учурда иман кабыл кылынбайт. Иман бил гайб. Ушул максат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Аллахым айтып атат, эми эмне болду? Алардын иманы пайда бербейт. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. Көрдүңөрбү? Азапты көргөндөн кийин аларга эми биздин иман, алардын иманы пайда бербейт. Суннаталлахи аллати qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Мына ушул Аллах Тааланын жолу. Аллах Тааланын бенделерге таштап койгон жолу ушундай. Эми тандоо берген, тандоодон кийин туура эмес жолдо жүргөн болсо, ага азап берет. Азап кетиргенге, азапты көргөндөн кийин эми иман келтирсе, ал иман кабыл кылынбайт. Мына ушул Аллах Тааланын жолу. Түшүнүңөрбү? Ушуну айтып атат. Суннаталлахи аллати qad khalat fi ibadihi. Мына ушул Аллах Тааланын бенделердеги жолу ушундай. Ва khasira hunalika al-kafirun. Эми ушул жерде кафирлар зыянга учурайт дейт. Эми чыныгы банкрот, чыныгы зыян, чыныгы бактысыздык ушул жерде болот деп атат. Себеби бактылуу гана жыргады, жыргап өлүм келди. 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл жашады жыргап. Эми түбөлүк азапта калып атат. Түбөлүк азапта калып атат. Ошону Аллах Таалам айтып атат. Ва khasira hunalika al-kafirun. Эми ушул жерде кафирлар өтө чоң жоготууга учурады дейт. Өтө чоң банкрот болду. Себеби түбөлүк азапта калып кетти деп атат. Аллах Таалам баарыбыз сактасын. Демек, алар некен дүнүйө бактылуу гана. Дүнүйө бактылуу гана динге каршы чыккандар, шылыңдагандар, алардын азабын Аллах Таалам өзү берет. Имма бул дүнүйөдө, имма fil ahira fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Шашпаш керек. Фасбир. Шашпаш керек. Вакыт келгенде Аллах Таалам өзү көрсөтөт. Түшүнүңөрбү? Андан кийин кавымдар айтты, негизги нерсе эмне экен? Адам баласы зарычылыгыны, хажетин бүтүрүп эмес. Зарычылык бүтүрсө эле мен бактылуум деген адам туура эмес. Түшүнүктөгү адам негизги нерсе Аллахтын өкүмү. Аллахтын өкүмү менен жашаган болсо, ошол бактылуу адам. Зарычылыгы бүтсүн, бүтпөсүн, ал экинчи маселе. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.